жеткизип пайдалансак да болот. Бул биздин экинчи үлүш жерибиз. Майрам Полотова Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн тургуну. Ал тез борбору окутуп жаткан айыл чарба үчүн бирдиктүү интегралдык климаттык кызматтар ыкмасы тууралуу билим алууда. Мында эгин эгүүнү, бак тигүүнү, аларга кандай кам көрүү боюнча маалымат алып жатат. Майрам Полотова буга чейин аба ырайынын шарттарына өзгөрүүсүнө маани берген эмес, жана эгиндерди айдап себүү иштеринде климаттын өзгөрүүсүн эске алган эмес. Бул окуудан мен өзүмө керектүү аба ырайы боюнча, анан дыйкан чарбалардын немеси боюнча, түшүмү боюнча биз өзүбүзгө билимсиз болгон нерсени канча пайдасы барлыгын эсептеп билген эмес экенбиз. Биз ошого карап деле кайрадан көбүрөөк неме алышка, өзүбүздүн немелерибизди, убактыбызды ушундай немелерге сарптап эме кылышка мен көбүрөөк керектүү нерселерди алдым. Мага өтө пайдалуу нерсе болду. Аба ырайын алдынан билип, ого карап иш кылышты да үйрөндүк. Майрам Полотова сыяктуу айылдын башка фермерлери да окуудан өтүп жатышат. Алар климат, аба ырайы өзгөрүп жаткандыктан кандай ыкма менен түшүмдү мол алууга болоорун үйрөнүшүүдө. Болсаңыз керек, каврак экишиптир. Мурат акам экти, Ортогалы экти, Кудратулла экти. Мына ушул каврак ферула дейлады. Мындай окутуу Үч Коргон айыл өкмөтүнүн башка айылында дагы жүргүзүлүп жатат. Буга башка факторлор менен биргеликте климаттын өзгөрүп жатканы себептешет. Буну бүгүнгө өткөрүлөткөн мына семинар бизге абдан жакшы жол көрсөтүп атат. Өзүбүздө ар бир киши өзүнө таасирин көрсөтүш керек. Биз мындан сабак алып, өзүбүздө дehqonchilikda olib borayotgan ishlarimizni mana shu klimatga qarab turib olib borishimiz kerak. O'shundagina biz yaxshilab tushum olib Түшүмдүн көлөмү төмөндөгөн учурда айыл чарбасы үчүн бирдиктүү интегралдык климаттык кызматтар ыкмасынын негизинде дыйкандар өстүрүүдөгү эгиндин түрүн, сорттун же жергиликтүү климаттык шарттарга байланыштуу өстүрүү технологиясын алмаштыруу керек. Адистер аны менен мол түшүм алуу мүмкүнчүлүгү жогорулашын белгилешет. Аталган ыкманын негизинде дыйкандар күздүк эгиндерди өстүрүүнү пландап, алардын үрөндөрүн себүүгө үлгүрүшкөнүн кошумчалашат. Биринчи фермердин өзүнүн жанагы сезондук календар деген, мисалы кайсы сезондо өздөрүнүн культура эгин түрүнө карата кайсы сезондо кандай иш жумуштар аткарылат. Ошо менен параллельно ресурстук карта деп коет. Ошо ресурс деген өзүнүн мүмкүнчүлүгү, эмне мүмкүнчүлүгү бар. Ошол бир кожолуктун мисалында мал чарбасынан, айыл чарбасынан кандай мүмкүнчүлүктөр бар. Ошону толук жанагы группалык, топтук жумуш деп коет. Ошо топтук жумушта өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн эсептеп чыгат. Ошол фермер өздөрү варианттарын эсептеп көрүп туруп, ал жерде өзүнүн жумуш күчүн эсептейт, убактысын эсептейт, каражатын эсептейт, анын аба ырайынын шартын эске алып туруп, өзүнүн бир жаңы же технология же бир немесин иштеп чыгат. Жаңы ыкманы жайылтуу ушул жылдын жай айларында башталган. Учурда тез борбору Агролит менен биргеликте Нарын, Ош жана Баткен облустарынын 97 айыл өкмөтүндөгү фермер дыйкандар окуудан өтүштү. Бул окутуулар Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан уюштурулуп, жана Жашыл климат фонду тарабынан каржыланып жатат. Азыркы мезгилде дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө 10 жыйынтыктар берилип жатышканы айтылууда. Пикса ыкмасы өзү 12 кадамдан турат. Биз учурда 6 кадамын үйрөттүк. Экинчи бөлүгүндө ушул долбоордун биз кийинки кадамдарын дагы окутабыз. Тренинг учурунда Кыргыз Гидромет бизге берген 30 жылдык анализ, тарыхый климаттык данные аркылуу фермерлер тренер менен биргеликте ошол өздөрүнүн жерине ылайыкташтырылган мындай бир график маалыматты ала алышты. Айыл чарбасы үчүн бирдиктүү интегралдык климаттык кызматтар Пикса көп жылдык климаттык маалыматтар чоң ролду ойнойт. Мындан улам долбоор алкагында Кыргыз Гидромет болжолдуу 30 жылдык тарыхый климаттык маалыматтарды беришкен. Жерлерде Кыргыз Гидромет ишканасы аба ырайынын божомолун 90%га чейин туура айтышаарын кошумчалады. Биз долбоор менен май айынан баштап иштеш баштадык. Бизде прогноз 4 күнгө алдын ала чыгат. Анан ошондой эле 1 айлык болжолдуу түрдө прогноз чыгат. Эми биздин байкоо боюнча азыркы күндө прогноздор туура эле чыгып жатат. Дыйкандар бизден алган маалыматтар боюнча коркпой иштесе
иштеше берсе болот. Элдияр Аскарали уулу болжолдо аба ырайына карап, дыйкандарды жумуш пландоого чакырат. Аталган долбоор 2024 жылдын май айына чейин уланат.